Ош шаарында бүгүнкү күндө ошол мектептерде ар бир класста 60-70 дээрлик 80-90 чейин балдар билим алып келген болсо, бүгүнкү күндө шаардык бийлик мына ошол окуу мектептерди салууга жердин жоктугун айтып келишет. Сиздердин эсиңиздерге сала турган болсок, мындан бир нече жыл мурун шаарды башкарган ошол мезгилдеги кала башчысы Жумадыл Исаховдун мезгилинде Ош шаарындагы азыркы ошол Сапат жана Сема деп аталган лицейлерге берилген жер тилкелер бүгүнкү күнгө чейин ушул шаардык казынага же болбосо ушул бюджетке бир сом каражат төкпөй, анан дагы ошол жердеги жерлерди бошотуп бербей келет. Анын себеби эмнеде? Шаардык бийлик бул боюнча кандай аракеттерди көрүүдө? Алдыда ачыктап айтып бергенге аракет кылабыз. Билим сапаты окумуш деп коомчулуктун эсине калган Ош шаарындагы Сема жана Сапат деп аталган лицейлер тууралуу сөз кылалы. Бирок билим сапаты тууралуу эмес. Бул лицейлерде билим алуу үчүн 2,5 миң акш долларын төлөшү керек. Ал эми 2 лицей тең муниципалдык менчик жерде жайгашканына карабастан шаардык казынага 1 сом каражат төлөбөй келет. Жалпы Райымбеков көчөсүндө жайгашкан имараттын ижара акысы жалпы 379.065 сомду түзөт экен. Бир жылга 4.548.780 сомду түзөт. Ал эми 379.065 сом бир айына. Черемушкадагы Байтемира көчөсүндө жайгашкан Сема лицейи боюнча бир айына 207.566 сомду түзөт ижара акысы. Бунун ичинде имараттардын небеси, андан озелениясы, имарат ээлеп турган жери, андан тышкары имараттын өзүн эсептеп чыкканда ошондой болот. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы 2008 жылдан тарта бул лицейлер менен тирешип келет. Бирок андан майнап чыга элек. Шаар бийлиги бул убакка чейин жердин аянтын эсептеп чыгып, Сема лицейи 207 миң сомдон ашыгыраак, Сапат лицейи 379 миң сомдон жылдык ижара төлөш керектиги эскертишкенин айтышат. Аны өкмөт токтом кабыл алган, бирок комиссия аукцион аркылуу комиссия чечет, же болбосо конкурс аркылуу туруп комиссия өзү кабыл алыш керек эле. Мурда ошол кандай кабыл алганын билбейм, 2008-жылычы. Бирок ошол убагында мыйзам бузуулар менен чечим кабыл алгандыгы анык. Эркек балдар билим алган Сема лицейинин маалымат алуу үчүн кайрылып, бирок жетекчиси кечээ жумушка келгендигин билдирип, маалыматы жоктугун айтса, Сапат лицейинин жетекчиси жумушта эместигин эмгек жамааты айтып тим болду. Лицейдин эшиктерин кагып, бирок жооп ала алган жокпуз. Ош шаардык кеңештин депутаттары бул убакка чейин 2 лицейдин жерин 5 жылга ижара акысы жок берүү боюнча токтом кабыл алган. Бирок өкмөттүн 571-токтомунда жер участоктарын ижарага берүүдө акы төлөө менен деп так көрсөтүлгөн. Ошондо өкмөттүн токтомуна жана Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын маалыматына таяна турган болсок, Сапат лицейи 14 жыл ичинде убакыт үчүн 47 миллион сомдон ашык каражат, ал эми Сема лицейи 26 миллион сомдон ашык каражатты шаардын казынасына төлөшү керек болот. Эгерде жана бир тиын төлөбөй ошентип отурган болсо, булар коммерциялык багытта негизде кылып атпайбы? Ошол учурда баладан акча каражат алып отур. Бул эми муниципалдык башкармага барып, мен жаап салыш керек деген ойдон такыр калышмын, но бирок сүйлөшүүлөр жүргүзүп, өзүнүн определенный ошол жер акыны же болбосо имараттын акын алыш керек да. Булар 49 жылга биз алып алганбыз. Анан биз төлөбөй, бербейбиз деп 49 жылга эмне негизинде, кайсы мыйзам негизинде, 49 жылга берилгенде кайсы мыйзамга такап берилген. Болбосо прокуратура органдарына бериш керек да, ошону издеп чыгыш керек. Эгер алар ошончолук каршы чыгып аткан болсо, 9 жылга өзү негизинен шаардын жерлерин көп деле жерибиз жок да. Биз ошол баягы өндүрүш багытына бир өзүнчө бир аймак кылайлы деп жер издедик, аны да таппадык. Кээде бала бакча же болбосо мектеп курайлы десек, ага деле жер таппай калабыз да. Биздин өзүбүздүн шаарда турган социалдык тармакта багытта турган жерлердин бирин да бербеш керек. Чечилбеген бул көйгөйгө эми чекит коюлаары али белгисиз. Ал эми экинчи тараптын жүйөсүн жана пикирин коомчулукка ачыктаганы жана чагылдырганы даяр экенибизди эскертип кетели. Бул иш аракеттердин мыйзамдуулугун прокуратура органдары аныкташы керектигин да эскерте кетели. Таткашаптан Тимурлан Эрнест уулу, Нур Ньюс.